Assalamu alaikum urmattуу Tez Xabar kanalının көрөрмандары. Кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде кайрадан эле Tez Xabar көрсөтүүсү. Бүгүн түштүк жергесинде күн бүркөө. Жамгыр мезгил менен жаап турат. Буюрса сиздерге бул чыгарылышта Ошалай жолунун боюндагы Мады айылынын жогору тарабында жайгашкан адырдагы саамал ичүүчү жайды, саамал бээлерди жана буга чейин сиздерге көрсөткөн сатыла турган Абердин Ангус уйларды жаңы туулган торпоктору менен көрсөтөбүз. Андыктан биздин канал менен бирге болуп, чогуу болуп туруңуздар. Биз бул жолду түшүндүрүп коелу. Бул Ошалай жолу. Оштон Алай тарапка келе жатканда Мады айылына киргенде Шайназаров көчөсүнөн өткөндөн кийин базарчикке жетпей, мына мындай оң жакка адырга бурулуп кирип кеткен көчө бар. Асфальт көчө. Мечиттин бою менен жогору чыгып кетесиздер. Ал эми Ошалай жолунун Мады айылынын центрине базарчикке жетпей, оңго бурулгандыгын түшүнүп алыңыздар. Мына ушул жерден оң тарапка 50 метр барсаңыздар, базарчик бар. Базарчикке жетпей эле сиздер оңго бурулуп киресиздер. Биз сиздер менен адырда көрүшөбүз. Биз жанагы Мады айылынын базарчигине жетпеген оң жакка бурулган, биз сиздерге көрсөткөн повороттон 1,5 километр аралыкта адыр тарапка чыктык. Көрүп турасыздар. Өтө эс алууга сонун жай. Аңгыраган адыр. Бирок бул жерде өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар, короо сарайлар жана сиздер ден соолукту оңдоого шарт түзүлгөн жайлар бар. Мына ушул жайда сиздер жакынкы күндөрү ушул жерге шаардан түз эле келип, саамал ичип турсаңыздар болот. Өзүнчө бир жашоочу жайлары да бар. Бээлер ысык саалып, кружкага куюлуп сиздерге берилип турат. Бул жерде жашоочу бөлмөлөрдөн 10дон ашык бөлмө бар экен. Мен алардын арасынан бир экөөсүн көрсөтүп коеюн. Мисалы мына бул бирөөсү. Палас салынган, ички шарты жакшы, ремонту да жакшы, пластик эшик терезелери. Сиздер келип саамал ичип турсаңыздар болот. Бул бир бөлмөсү. Ал эми мына бул жерде дагы бир бөлмө бар. Бул азырынча жабык экен. Ассаламу алейкум aba. Кандайсыз? Жакшы. Келиңиз. Кандайра? Мен атым Атакул, Tez Xabar деген каналдан. Иштериңиз жакшыбы? Эмне кылып атасыз? Саамал ичип атасыз? Саамал ичип атабыз. Канча күн болду келгениңизге? 7 күн болду. 7 күн болду. Дагы канча күн бул жерде саамал ичесиз? 3 күн. Дагы 3 күн. Канча жылдан бери саамал ичесиз? Канча жылдан бери саамал ичесиз? 5-6 жыл болду. 5-6 жыл болду. Саамалдын ден соолукка эмне пайдасы бар? Пайдасы чоң менен. Бардык органдарга пайдалуу. Каерден келдиңиз? Парсизден. Парсизден келдиңиз. Ар дайым ушул жерге келип саамал ичип турасыз. Парсизге да жакын, шаарга да жакын деңиз. Шаарга жакын. Жакшы эле карап атабы бу жердегилер? Абдан жакшы. Абдан жакшы. Баары жетиштүү комнаталар, жатакана, матрастар баары жайында. Жетиштүү. Жетиштүү бар. Канчага чыктыңыз? 82-ге. 82-ге. Oo. 23 жаштагыдай жигитсиз го, жигитсиз. Өмүрүңүздү берсин. Өмүрүңүздү берсин. Ар дайым аман болуңуз. Атыңыз ким aba? Кашкар. Кашкар aba. Абдан жакшы. Ийгилик берсин. Боптур. Кудайым өмүр берсин. Силерге өмүр берсин Кудай. Кашкар aba ушул жерде экен. Бул дагы бир жашоочу бөлмө. Көрүп турасыздар. 3 адам ушул жерде болсо болот экен. Кроваттар коюлган. Ал эми анын жанында Кашкар абам жалгыз окшойт. Жалгызсызбы aba? Кашкар абам жашап жаткан бөлмө. Мына. Саамалды ичип Кашкар абам ушул жерде азыр. Мен сиздерге бөлмөлөрдүн 2-чөбүсүн көрсөттүм. Башка бөлмөлөр да жакшы экен, Ана сырт оякта да комнаталар бар. Абдан жакшы. Биз эми сиздерге Абердин Ангус уйлары боюнча маалымат беребиз жана бул жайдын ээсинин телефон номерлерин билип беребиз. Бул жатакананын жогору тарабында мындай бактарак бар экен. Бактаракты айланып эс алсаңыздар дагы болот. Бирок бул зданиянын күнгөйбет тарабында, жогору тарабында дагы өзүнчө бөлмөлөр бар экен. Жалпы 12 бөлмө. Бул жагында дагы бөлмөлөрдү көрсөтөбүз. Аңгыча бул жайдын ээси биздин жаныбызга келип калды. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам.
Adamlar уже келе баштады да? Келе башташты уже өчүт болуп. Шаардан Оштон канча километр бер? 12 километр. 12 километр. Анда саар келип эле кечинде кетсе болот экен да? Саар келип эле кечинде кетет. Көпчүлүгү. Жакшы. Бул жерде төлөмдөрү кандай, ака? Самал иче турган болсок, канча маал самал ичебиз? 5 маал самал ичет 400 сомдон келип кеткендер. Келип кеткендер. Эгерде 400 сомдон. Эгерде Оштон саар менен келсе, 5 маал самалды ичип, ушул жерде 1-2 бөлмөнү бересиз, арасында эс алып, анан кечинде кетип калат, анын төлөмү 400 сом болот, туура? Ар кандай эми диван алам дегендер диванга келип жатышат. Жер килем семейниз бир үйдө комнатаны алабыз десе комнатаны алат. Ошол жатаканасы менен 400 сом. 400 сом. Тамак ашын өздөрү көтөрүп келишет. Көтөрүп келишет. Андан сырткары экинчи варианты баягы келип туруп бир бөлмөнү алып ушул жерде жашаса кандай болот? Анда өздөрү тамак кылуучу өздөй турган болсо 600 сомдон. Эгерде бизди 3 маал тамак бере турган болсок 1000 сомдон. 1000 сомдон күнүнө. Күнүнө. 3 вариант бар экен да. 3 вариант бар. Кааласа 400 сомдук, кааласа 600 сомдук, кааласа бардык тамак ашы, жатаканасы, самалы ичинде 1000 сом болот экен. Күнүнө төлөмү ошондой. Канча маал, канча граммдан ичебиз? 5 маал ичилет, бир ичилгени 200 граммдан, стаканды полный ушул жерден беришет. 200 граммдан. Демек бир күндө 1 литр ичет экен да? Бир күндө 1 литр ичет. Бир күндө 1 литр самал ичүү ден соолукту бүт оорулардан тазалоо жана шыпа алуу дегенди түшүндүрөт. Саат канчалардан башталат ошондо биринчи ичүү? 9:30 биринчи ичүү башталат, ар 2 саат сайын 11:30, 1:30, 3:30, 5:30. Жакшы экен. Анда 5:30да эң акыркысын ичип, 6га чейин шаарга кетип калса болот экен да? Болот. Шаардагылар түз келип, түз кетсе болот экен. Өтө сонун жер экен. Мына ал жакта дагы 1-2 бөлмөнү көрсөтүп коелу. Заманбап шарттар түзүлгөн. Мындай жаңы кроваттар, матрастары менен отопление бар, кааласаңыздар. Эми кышында гана отопление жагылышы мүмкүн. Мына ал жакта дагы бирөөлөр жашап атыптыр азыр. Самал ичип аткандар бар экен. Мына ал чекеде дагы бир бөлмө турат. Аны дагы көрсөтүп коелу. Мына, көрүп алыңыздар. Бийигирээк болгон кроваттар коюлуптур. Кадимки сиздердин жашооңуздарга самал ичүүдө шарттар түзүлүптүр. Бардык шартты көрүңүздөр. Мен сиздерге телефон номерлерин жарыялайын дагы. Эми жанагы айткан торпоктуу, жаңы туулган торпоктору бар. Абердин ангус уйларын көрсөтөйүн. Телефон номерлерин жазып алыңыздар. Эгерде самалга келгиңиздер келсе, төмөнгү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. 0779 92 00 92 0500 52 02 88. Чыдап туруңуздар. Биз Абердин ангус уйларынын жанында жолугушабыз. Жамгырдын жааганына карабай, мына унаалары менен шаардан түз келип жатат адамдар. Бейлер дагы кулундары менен самал берүүгө, сүт берүүгө келип турган чагы. Түштөнүү убактысы болуп калды. Ушул жерде эле бейлер жүрүшөт. Мына көктөм көтөрүлүп калды. Чөптүн көтөрүлүшү жакшы. Бейлер ушул жерде. Буюрса сиздер ушул жерге келип самалды ичип, бээнин сүтүн ичип турсаңыздар болот. Биз короодон жогору тарапка Абердин ангус уйлары жүргөн адырга келдик. Жана короодон 300 метр эле жогору жакта. Мына ушул кара түстөгү Абердин ангус уйлары чет өлкөдөн жаңыда алынып келинген. Азыр бул жерде өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Кээ бирлери бооз, кээ бирлери торпоктору менен. Торпокторунун арасында 3 эркеги бар. Андан сырткары ургаачысы да бар. Абердин ангус уйлары эмне деген уй болду экен деп сурай турган болсоңуздар, мына ушул өзгөчө уйлар. Эт багытындагы дүйнөдөгү эң алдыңкы породалардын катарын толуктаган уйлар. Көрүп турасыздар, эт багытындагы уйлар. Булардын тарыхына кайрыла турган болсок, Абердин ангус уйлары биринчи Канададан чыгарылган. Эт багытында аргындаштырылып чыгарылган уйлар. Көрүп турасыздар, жаңыдан чет өлкөдөн алынып келинип, биздин климатка
көнүп калган. Суук климатта дагы жүрө берүүгө ыңгайлашып калгандыгын байкап турасыздар. Охо, мына торпокторун караңыздар. Арасында ургачысы да бар, эркеги да бар. Булардын түсү бардыгы бирдей, окшош. Мүйүзү жок. Мына бул эркек торпок экен, көрүп турасыздар. Бааларын да айтабыз. Мына эт багытындагы уйлар сандарын жоондугун караңыздар. Буттары дагы жоон. Мисалы мына бул жоон боюнча турат. Көрүп турасыздарбы? Эт багытында сиздер алып, торпокторун көбөйтүп, буюрса мына ушул уйларды алып баксаңыздар дагы болот. Чоңдугу чоң. Караңыздар. Буга чейин дагы 2 жолу 70, 1 жолу 80 баштан алынып келинип, Кыргызстандын түштүк жергесинде таркатылып сатылды эле. Азыр болсо 20дан ашуун дагы алынып келинип, сатылып турган чагы. Эгерде баасына кызыга турган болсоңуздар, булардын арасындагы бооздору 110 000 сомдон, ал эми торпогу менен 130 000 сомдон алсаңыздар болот. 130 000 сомдон торпогу менен алсаңыздар болот. Мен сиздерге телефон номерлерин жарыялап коеюн. 0772 92 00 92 0500 52 02 88 телефон номерлерине чалыңыздар, байланышыңыздар. Оштогу Мады айылында турган Адырдагы Абердин аңгус суйларын алсаңыздар болот. Торпоктору ширинде музоолору караңыздар. Өтө сонун. Бизге уже көнүп калыптыр. Зорго эле басат. Алыңыздар. Ойлонуп көрүңүздөр.